Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен немец тилиндеги биринчи сабагыбызды баштайбыз. Биринчи сабак дегенде немец тилини тамгадан үйрөнүп баштайбыз. Бул видеоурок биринчи сабактагы жана ошондой эле немец тилине жаңы кадам коюп баштагандар үчүн. Биз биринчи сабакта немец тилиндеги тамгаларды туура окулушуну үйрөнөбүз. Мисалы кыргыз тилинде тамгаларды окуу негизи эле өтө эле оңой, Себеби дегенде эмне кыргыз тилинде кандай жазылса, ошол бойдон окулат. Немец тилинде дагы мына ошондой эле тамгалар кайсыл бойдон жазылса, кантип жазылса, ошондой эле окулат. Бирок мисалы англис тилинде кээ бир тамгалар кошулуп, бир эле табышты билдирген тамгалар бар да, Англис тилин мектептен окуп үйрөнүп жүрөбүз. Ал эми немец тилинде дагы ошондой эрежелер бар. Бирок англис тилине салыштырмалуу немец тилинде андай эрежелер өтө эле аз, болгону 20-га жакын эрежеси бар. Андай эмесе биз бүгүнкү сабакта немец тилиндеги тамгаларды туура окуганды жана немец тилиндеги кошулуп окулуучу тамгаларды окуганды жана ошондой эле кээ бир окулбай калган тамгалар бар, ошолорду үйрөнөбүз. Бул немец тилинде негизи туура сүйлөө, без акцент сүйлөө деген да, эми акценти жок сүйлөймүн десеңиз, анда сөзсүз түрдө ушул тамгалардын айтылышын туура билишиңиз керек жана ушул кошулуп жана окулбай калган тамгаларды дагы билип алышыңыз керек. Немец тилинде акценти жок сүйлөймүн десеңиз, ага көп деле убакыт талап кылбайт. Болгону ушул видеону дагы берилген эрежелерди эсиңизге тутуп калсаңыз болду. Анда кеттик. Немец тилиндеги биринчи эле тамгаларды үйрөнөлү. Негизинен немец тилинде 26 тамга бар. Так, Deutsch 1, Deutsch erste lesson да. Deutsch деген немецкий. Немец тилиндеги биринчи сабак lesson деп англис тилинде жазылган. Так, бул жерде азыр тамгалар чыкты. Тамгалардын туура окулушуну үйрөнөбүз. Биринчи эле А, мен көрсөтүп жатам. А, Б, С, Д, Э, Ф, Г, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, КВ деп окулат бул өзү. Кв, Р. Бул тамганы негизи Р деп деле окусак болот, же болбосо Г деп деле окусак болот. Г эмес, бирок кыргыз тилиндеги. Бул өзү айтканда Р тамгасы деп эле айтабыз. Бирок окуганда бир ушул тамганы кааласаңыз Р деп окусаңыз болот. Бирок бул как иностранцтар сүйлөп жаткандай болуп калат да. Немистер өзү бул тамганы сүйлөмдө окуганда Г эмес, Г, но тамактан чыгат, Г. Андан кийин С, Т, У, Вау, В, X. Бул тамганын аты Y, Z, Z эмес, Ц, Z. Ушул жерге чейин 26 тамга бар. Андан кийин А умляут дейбиз. Бул 3 тамга, А тамгасы, У тамгасы жана О тамгасы. Бул жакта өйдөдө уже өттүк. Мисалы У, О. Ушул эле 3 тамганын үстүндө 2 точкалар бар экен. Андан кийинки эң акыркы бул С тамгасы. Эми азыр ушул 4 тамга боюнча окуп үйрөнөбүз. Так, мынакей. Бул 2 точканын аты өзү негизи 2 точка деп атап атам сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. Бирок бул 2 точканын аты немисче умляут деп коюшат. Умляут тамгалары немец тилинде 3 умляут тамгалары бар. Умляут деген үстүнө 2 точка коюлган тамгалар деген. Мисалы А тамгасын караңыздар. Негизи бул 2 точкасы жок болсо, буну биз жөнөкөй эле А деп эле окуйбуз негизи. А, жөн эле А. Бирок эгерде үстүндө 2 точкасы болсо, анда буну биз кылып окуйбуз. Тамгасы. Мисалы мына Р, С, Т, Ини. Калганы ошол бойдон окулат. Эрстин. Врач айымдарды айтабыз. Эрстин. Или
мынау болуп атат, д, мына х болуп кетет, мед, х, эни. Медхен. Медхен. Медхен деген кыз деген, девушка. Или буну кылып. Эгерде ушул жерде эки точкасы жок болгондо биз буну а деп эле окуйт элек. АПФ. Апфель деп окуйт элек. Апфель деген алма деген, бирок үстүндө эки точкасы болсо кылып окуйбуз. Пфл. Эпфель. Эпфель деген алмалар болуп калат. Алманын көптүктүрү да. Ди, мынакей Б, Л, Г. Беллер же болбосо беллер. Андан кийинки тамга бул у тамгасы. Бул тамганы көргөндө негизи у деп эле окуй бересиздер. Бирок ушул тамганын үстүндө эки точкасы умляут коюлганды көрсөңүздөр, анда буну биз у эмес, үй кылып окуйбуз. Демек, кыргыз тилиндеги тамгалар бар экен, үй тамгасы. Мисалы, үй болуп калат м, үй, д, мүдө. Чарчаңкы деген усталый. Мүдө. М, ü, н. Мүссен. Мүссен. Милдеттүү деген сөз. Должен. Мүссен. Так, мынаны окубайбыз. Дегенде бул жака азыр жазылып калган. Бул жерден окуп кетебиз. Б, н. Үбен деген бул эрте менен туруп, мисалы, зарядка кылуу деген сөз. Үбен. П, р. Да, кааласаңыздар р же болбосо г. Фюх десек, бул үчүн деген, мисалы. Сен үчүн, апам үчүн. Үчүн деген сөз. Для. Или шпүлен деген ойноо, топ ойноо, футбол ойноо. Так, андан кийинки тамга о тамгасы. Эгерде ушул о тамгасынын үстүндө эки точканы көрсөк, анда биз буну о эмес, ö деп окуйбуз. Мисалы, х, г, н. Хөгөн. Аны окуп жатканда хөгөн дебестен, хөгөн жумшак эле. Хөгөн, угуу, или көнн. Көнүн. Хөрен деген көнүн деген бир нерсени жасай алуу деген. Так, 3 умляут тамгаларды үйрөндүк. Эми эң акыркы бул эссет. Бул тамганын аты өзү эссет. Бирок бул тамганы көргөндө биз с деп окуйбуз. С тамгасы. Эч кандай ыц эмес, з эмес, с. Мисалы, х, мына эки тамга хай, н. Эки жолу с. Хайсен. Атоо деген. Звать. Гос. Чоң. Хайс. Ыстык, жарко деген. Хайс да. Азыр болсо видеону 1 минутага токтотуңуз дагы, өзүңүздү текшерип көрүңүз, бул жакта окуп. Так, бул жалаң умляут тамгалары болду. Эми биз кошулуп окулуучу тамгаларды үйрөнөбүз. Кошулуп окулуучу тамгалар деген, мисалы, 2 тамга, 3 тамга, 4 тамга биригип, бир эле тыбышты билдирет. Же болбосо, түшүнүктүү кылып айтканда, бир тамганы эле билдирип калат, же болбосо башкача окулуп калат. Мисалы, эгерде биринчи тамгасы келсе, мынакей, биринчи тамгасы, андан кийин тамгасыдан кийин тамгасы келсе, ушундай келген учурда биз экөөнү кошуп жөн эле ай деп окуйт экенбиз. Ай. Мисалы, экөө ай болот, анан н. Майн. Менин деген сөз. Майн. Н. Дайн. Бул болсо сенин. Андан кийин мына экөөнү ай кылдык, анан н. Найн. Жок деген сөз. Кайн. Бул эч кандай деген сөз. Эч кандай. Мисалы, мен эч кандай алган жокмун, мен эч нерсе алган жокмун. Же болбосо кайн.
Эми эгерде биринчи ушул эле биринчи эреженин эле наобороту биринчи и анан тамгасы келсе, анда биз бул эки тамганы кичине созуп и кылып окуйбуз. Короткий и эмес, кыскача и эмес, кичине созулган и. Мисалы лиген. Ликен эмес, лиген эмес, лиген. Лиген бул деген жайгашкан деген. Кыргызстан Азияда жайгашкан дегендеги сөз. Лиген. Или б и г е н. Биген бул бурулуу деген, оңго солго бурулуу деген сөз. Биген. Андан кийинги бул с тамгасы турат. Ушул с тамгасыдан кийин эгерде үндүү тамгалар келсе, мына сдан кийин үндүү тамгалар келсе, үндүү деген мисалы и, е, а, о, у, ү деген тамгалар үндүү тамгалар, Ошол тамгалар келсе, анда биз буну с деп эмес, кыргыз тилиндеги з бар, з деп эле окуп коет экенбиз. Мисалы, мынаны с эмес, с мына биринчи эреже, мына экинчиде и да. С ибен эмес, сибен эмес, з. Зибен. Зибен. Бул жети деген. Жети. 6 жети. Эми андан кийинки эреже болсо, эгерде биз биринчи си анан ха тамгасы келсе, с жана ха тамгасы келсе, биз бул экөөнү кошуп туруп эле бир гана х деп коебуз. Х экөө жөн эле х дегенди билдирет. Мисалы, мына ал и анан х. И х. Их. Бул мен деген сөз. Мен. Их. Или м, а, х, мына экөө х болду, н. Махен. Махен. Бул деген жасоо. Мисалы, тамак жасоо. Мебель жасоо. Жасоо деген сөз. Махен. Андан кийин н, и, мына х, анан т. Нихт. Нихт деген не деген. Эмес деген сөз да, мисалы, андай эмес. Нихт. Андан кийин эгерде ушул х тамгасы турат, экөө болуп х болду да, ушунун алдына сти кошуп койсок, ушул 3 тамга биригип бизге бир гана ш деген гана тыбышты билдирет. Ш эле болуп окулуп калат үчөө. Мисалы, мына үчөөнү ш дейбиз, анан о, анан н. Шон. Шон. Шон деген качан эле, эбак эле деген сөз. Мисалы, мен качан эле тапшырманы жасап койгонмун. Ich habe schon die Hausaufgaben gemacht. Же болбосо мен качан эле Германияга жетип келгенмин. Ich bin schon in Deutschland. Schon уже. Андан кийин муну ш, г, мына биринчи эреже ай, бн. Schreiben. 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 Бул жазуу деген. Ручка менен бир нерсени жазуу. Schreiben. Андан кийин ушул ш деп окудук да 3 тамганы. Ушунун алдына т кошулуп калса, анда ушул биз 4 тамганы кошуп ушундай келгенде, ушул 4төө биригип бир гана кыргыз тилиндеги ч дегенди эле билдирип калат. Мисалы, д, мына экөө ой болот. Андан кийин мына 4төө ч. Дой, ч, л, а, н, д. Deutschland. Deutschland. Deutschland деген бул Германия деген. Же болбосо д, ой, мына үчөө ч. Deutsch. Deutsch бул немец тили деген. Немецкий язык. Так, андан кийингиси, эгерде анан у келсе, ушул экөөнү кошуп биз ой. Ой. Мисалы, н, ой. Ной деген жаңы деген. Ной. Жаңы. Бул жаңы ручка, бул жаңы китеп, бул жаңы кийим. Ной. Или н, ой, н. Нойн деген болсо 9 деген. 9. Да? Азыр сиз 1-2 минутага видеону токтотуңуз дагы, өзүңүз бир сыйра кайталап чыгыңыз. Так. Андан кийинки эрежелерди окуйбуз эми. Эми бул жакты караңыздар. Бул жерде жана ха тамгасы турат. Мынакей, бул дегени эгерде тамгасыдан кийин, то есть үндүү тамгалардан кийин мынол х тамгасы келип калса, ушул х тамгасынын алдында
Х тамгасынан алдың үндүү тамгалар болсо, анда биз мына Х тамгасыны окубайбыз. Окубайбыз, бирок мына тамгасыны эй деп окуйбуз. Е деп окуйбуз. Эмес Мисалы, немен. Немен эмес, мен. Хыны окубайбыз десе, хыны таштап салып, эден кийин мыны кошуп койбойбуз. Немен дебейбиз. Неймен. Неймен. Бул деген алуу деген. Ich nehme dein Buch. Мен сенин китебиңди алам. Nehmen. Или хыны окубайбыз, бирок лерен дебейбиз. Лейген. Так, лейген. Андан кийингиси мына Ж тамга деп билебиз. Биз негизи кыргыз тилинде, англис тилинен Ждан кийин келген болсо, бул экөөнү кошуп эле биз жөн гана деп окуйбуз. Жөн гана эмес, кыргыз тилиндегидей эмес, Мисалы, jetzt. Jetzt эмес, jetzt. Jetzt. Ich komme jetzt. Jetzt деген азыр деген. Jetzt. Андан кийин, эгерде Ждан кийин у келсе, экөөнү кошуп ю. Мисалы, экөө ю, анан блн. Юбелн. Да, жыргоо деген. Юбелн. Или кыйын. Юкен. Андан кийингиси, эгерде ошол эле Ждан кийин а келсе, анда бул экөөнү жөн эле тамгасы кыргыз тилинен. Мисалы, мына жөн эле деп коебуз. Деген о, эмне деген сөз. Да? Бирөө сүйлөп атканда укпай калсак, о, эмне дедиң? Же болбосо оба деген сөз. Или мынау якке. Бул куртка. Якке. Эми мына кв тамгасынан кийин у келсе, бул экөөнү биз кв деп эле коебуз. Кв. Мисалы, кв, мына 4 тамга ч болгон, жана биринчи немедеги эрежеде. Кв ач. Квач. Бул оңой эле деген сөз. Квач. Ерунда, оңой эле. Квач. Эми андан кийинки эрежеси с жана пны караңыздар. Бул эгерде с тамгасынан кийин п тамгасы келсе, анда биз сны шга айлантып коебуз. Бир гана с тамгасыны шга айлантабыз, бирок мына п бойдон кала берет, өзгөрбөстөн. Мисалы, шп. Мына жанагы биринчидеги эреже лыен. Шплен эмес, шпилен. Ойноо. Шп, мына р, ш, п, р, мына экөө х болгон, Sprechen. Өзү немистер sprechen дейт. Sprechen деген сүйлөө деген. Говорить. Эгерде ошол эле сдан кийин т келип калса дагы, сны ушул жерде дагы шга айлантабыз, бирок т бойдон калат. Шт. Анан т. Демек, сны ш деп окуйбуз. Шт, мына хны эмне? Турган үчүн хны окубайбыз, бирок эне деп окуйбуз. Штейен. Штен эмес, штей, анан мына эни баштан окуйбуз. Штейен деген турат деген. Мисалы, мен аялдамада турам. Иштее. Шт, ундые. Штунде деген саат деген. Мисалы, 2 саат, 3 саат. 2 штунды, 3 штунден. Штунде. Андан кийинки эреже бул с жана к. Ушул эки тамга келгенде, эки тамганы тең 2 жолу к деп окуйбуз. Мисалы, экке. Бир эле к болсо эке болуп калат. Жок. Экке.
экке. Мына могул жерде да окудук. Мына стрелканы көрсөм, эмне? Юккые, юккен. Же болбосо мына. Эмне? Яккые, якке. Ошондой эле. Экке. Бул бурч деген. Эгерде мына биз эки тамганы х деп окудук сиздер менен. Бирок ушул тамга эгерде си, х анан эс келген болсо, анда бул үчөөнү ксы деп окуйбуз. Ксы. Мисалы, waksen, waksen деген өстү деген. Мисалы, мен айылда өстүм, мен таятам, тайнеңдин колунда өстүм деген сөз. Waksen. Ушуну негизи ушул эле эрежелер сиздер болгону ушул тамгалардын туура айтылышыны жана 3 умляут тамгасыны жана ушул эрежелерди билип алсаңыздар, уже немец тилиндеги тексттерди туура окуй аласыздар. Жана эмне? Словарды жаттап атканда эч кандай кыйналбай туура жаттайсыздар. Сөздөрдү туура айтып жаттайсыздар. Видеону 1-2 минутага токтотуп, бир сыйра карап чыгыңыздар. Ушул эле эрежелер менен бүтөт. Бул немец тилиндеги сабактын 1-сабагынын 1-бөлүмү болду. Эми ушул эле 1-сабакта биз бир гана эмне тамганын туура окулушун эмес, өзүбүз жөнүндө кыскача айтканды дагы үйрөнөбүз. Азыр сөзсүз түрдө сиздер неме алып алыңыздар. Дептер ачкансыздарда, чоңураак эгерде жазганга мүмкүн болушунча, ар ким өзү билет, бирок айтып коеюн, мындай чоңураак ачып алсаңыздар жакшы. Себеби дегенде жазган эрежеңиздер ар жерде калбашы керек. Германияга барсаңыздар дагы керек болот, Ушундай чоң дептерди ачып алыңыздар. Ар сабак башталганда сөз түрдө дептерди ачып, айткан нерселерди жазыңыздар. Азыр жазасыздар, ошон үчүн айтып жатам. Уже биз тамгаларды үйрөндүк. Эми биз немец тилинде кыскача өзүбүз жөнүндө маалымат бергенди үйрөнөбүз. Ал үчүн биз биринчи немец тилиндеги атоочторду жаттап алышыбыз керек, Атооч деген бул эмне? Ататоочтор деген, ататоочтор кыргыз тилинде ушинтип аталат, немец тилинде прономен болот. Булар деген мен, сен, ал, биз, силер, алар деген сөздөр. Эми биринчи биз ушул сөздөрдү жаттап алайлы. Мисалы, их деген мен деген, ду деген сен деген, зи, эс үчөө тең кыргыз тилинде ал деп которулуп турат. Себеби деген кыргыз тилинде род деген нерсе жок. Бизге эң тааныш болгон тил бул орус тили. Орус тилинде эмне? Роддор бар. Мисалы, балдарды он дейбиз. Мына деген балдарды айтабыз. Бул он деп которулат. Кыргыз тилинде жөн эле ал. Зи деген болсо ана деп которулат. Бул кыздарга берилет. Зи. С деген оно, бул эмне? Жансыз нерселерге берилет. С. Андан кийин вег деген бул биз деген сөз. Вег биз. Х окулбайт, себеби и созулат, бул эмне? Силер. Игыр эмес. Көбүнчө менде студенттер онлайн сабакка катышып окугандар жөн эле игыр деп жок, игыр эмес. Х окулбайт. Жана эрежеде айттык да, эгерде х тамгасынын алдына үндүү келсе, х окулбайт. Иг бул силер. Зи чоң тамга менен жазылса, бул сиз деп которулат. Эгерде зи кичине тамга менен жазылса, анда бул алар деп которулат. Азыр видеону 1 минутага токтотуңуз дагы, буну сөз түрдө дептериңизге жазып алыңыз. Эми болсо биз сиздер менен кыскача өзүбүз жөнүндө айтканга жардам берген sein деген этишти өтөбүз. Мына sein деп чыкты, з, мына ай болуп окулат жана эреже боюнча анан н. Sein деген кыргызчасыга болуу деп которулат. Болуу. Орусчасыга быть. Эгерде сиздер англис тилин билсеңиздер, анда оңоюраак болот бул этишти түшүнүү. Бул англис тилинде to be деген эреже. To be.
Мисалы, I am деп англисинде ушинтип сүйлөйбүз да мектепте туурабы? I Айнара десем, I am. I am Айнара. I am a teacher. I am a student. Деп сүйлөйбүз негизи. Же болбосо you are деп, You are a teacher, you are a student деп. Ошол sein. Sein деген кыргызчасыга болуу деп котордук. Эми zainды ушинтип колдонбойт экенбиз. Бул zain турушу эле ушул экен. Эми биз буну кыргызча айтканда мүчөлөшүбүз керек экен да. Мүчөлөш керек. Мисалы, мен дегенде ich дедик, Мен дегенде ушул zain bin болуп өзгөрүп кетет экен. Бул zain ар бир сүйлөмдө ар кандай өзгөрөт экен да. Ich bin. Zain эмне болуп өзгөрүп атат? Bin болуп өзгөрүп атат. Ich bin. Du эмне болду? Du bist болуп жатат, Du да bist болуп кетип жатат сен дегенде. Дегенде ist болуп өзгөрөт. Үчүнчү жакта ist болот. Мисалы, десек деле, он, ана, оно, үчөөнү тең ist. Андан кийин wir, биз, wir sind. Биз дегенде sind болуп өзгөрдү. Ihr, силер, seid болуп өзгөрдү. Sie дегенде болсо sind деп өзгөрдү. Буну да ансыз түрдө видеону 1 минутага токтотуп, ушул эрежелерин ушундай кылып жазып алыңыздар. Себеби азыр сүйлөмдөр түзгөндө керек болот. Эми биз бул sein дегенде качан, кантип, кайсыл жерде, кайсыл убакта колдонобуз карап көрөлү. Сүйлөм түзөлүктөн алдын мына sein деген кыргызчасыга болуу деп которулат. Кантип, качан колдонобуз. Sein дегенде атыңызды айтканда, же профессияңызды айтканда, же сиз өзүңүздүн ким экениңизди айтканда ушул zainды колдонобуз. Zainды. Бул биринчиси. Эми азыр колдонуп сүйлөм түзүп көрөлү. Биринчи боюнча атыңызды жана профессияңызды кантип айтасыз? Так, мына бул жерде турат мына. Ich деген мен деген сөз, мен жанагы sein иште bin болгон болчу. Ich bin. Эми атыңызды айтып атасыз. Ich bin Асел. Эмне? Мен Асел мин деп айтып жатасыз да. Кыргызчасыга мин деп которулат экен мына bin деген. Мисалы эмне? Мен Асел мин. Ин кошулуп атат, Немистерде болсо бул эч кандай Аселдин аркасына мин кошулбастан, Аселдин алдына sein bin болуп жазылат экен. Ich bin Асел. Да? Же мен айтсам, Ich bin Айнага. Мен Айнарамын. Эми ошол эле биринчи атыңызды айтып атканда колдондук дедик, экинчи эмне профессияңызды айтып жатканда. Мисалы мына Ich bin Lehrerin. Lehrerin деген бул мугалим деген. Lehrerin. Ich деле коебуз, bin деле коебуз. Ошол ich bin'ден кийин атыңызды да айтсаңыз болот. Ich bin Айнара. Ошол ich bin'ден кийин эле сиз өзүңүздүн профессияңызды айтсаңыз болот. Мен мисалы мугалиммин да. Ich bin Lehrerin. Мен мугалиммин деп жатам. Эми сиз өзүңүз жөнүндө айтып көрүңүз. Паузага коюп туруп эле атыңызды айтыңыз. Ich bin деп туруп, анан өзүңүздүн профессияңызды айтыңыз. Сиздин профессияңыз ким? Ich bin деп. Жанагы жазып жаткан дептериңиздин эле астына жазып бериңиз. Мен жазгыла, өзүңөр жөнүндө айткыла дегенде ошолорду дептерге жазыңыз. Ачкан дептериңизге, тетрадка жазыңыз. Анан видеону көрүп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө мага тартып жөнөтөсүз. Ich bin Асел, ich bin Lehrerin. Ich bin менен эле өзүңүз жөнүндө 2 информация айтып атасыз. Атыңызды жана профессияңызды. Ошол эле мен деп айтканда сен деп деле айтсак болот, Du, сен. Du да sein bist болуп өзгөрдү жана жаттадык, Du bist. Сен, du bist, анын атын айтабыз. Du bist Асел. Сен Асел, сиң. Кыргыз тилинде сиң кошулуп атса, бул bist. Du bist Асел. Сен Асел, сиң. Du bist Arzt. Сен врачсың. Arzt деген врач балдарды айтабыз. Du bist Arzt. Сен врачсың. Ал десек, эгерде баланы айтсак, бирөөнү, ал Асан десек, ал деген сөз sein, ал дегенде ist болду. Буну биз жана жазып алыңыздар дедим го, ошону карайсыздар. Ist Асан.
Эрден кийин ишти коебуз, анан атыны жазабыз. Эрден кийин ишти коебуз, анан кийин профессиясын жазабыз. Er ist Sportler. Er ist Sportler. Эмне? Ал спортсмен. Эгерде ал деп биз кызды айтсак, анда sie дейбиз, Мисалы, sie ist Асел. Биринчи zie'ни коюп жатабыз. Ал деген сөздү, анан зайнды койдук. Зайн ist болуп өзгөрөт ал дегенде. Анан Асел. Sie ist Асел. Эмне? Ал Асел деп жатабыз. Эми Аселдин профессиясын айтсак, Sie, анан ist Kocherin. Ал эмне? Повар. Ал повар. Sie ist Kocherin. Ал повар. Эми биз деп көрөлү. Биз деген wir деген, wir деген sein, sind болуп өзгөрдү. Wir sind Асел und Асан. Биз Асел жана Асанбыз деп перевод болуп атат. Экинчи wir sind Lehrerin. Ошол эле wir sind дегенден кийин биз деп туруп, биздин профессиябыз кандай? Көп адамдарды айтып атабыз да, ошону айтып коебуз. Lehrer деген өзү рга келгенде мугалим, агайларды айтабыз. Lehrerin деген мугалим эжей, Lehrerinnen кошсок мугалимдер. Биз мугалимбиз. Кыргыз тилинде көптүктөрдө айтылбайт, бирок немец тилинде ушундай. Wir sind Lehrerinnen. Биз мугалимдербиз. Да? Ihr селер дегенде seid деп өзгөргөн. Мисалы, ihr seid Arzt деген врач, Erstin деген врач айымдар, Erstinen деген врачтар. Силер врачсыңар, силер врачтарсыңар. Ihr seid Erstinen. Да? Бул жерде биз эмне? Зайындын жардамы менен өзүбүздүн атыбызды жана профессиябызды айттык. Өзүбүздүн эле эмес, сен деп дагы, ал деп дагы, биз деп дагы айтсак болот экен. Болгону эмне? Ата тоошторду жатташыбыз керек жана ошол ата тоошту ким экенини жана анын профессиясы кандай экенин көрсөтүп берүүчү жардамчы этиш зайнды жатташыбыз керек экен. Зайн жанагы мына ich bin, bist, ist дердин аты чогулуп келип зайн болот. Эми сиз видеону паузага сразу коюңуз дагы, өзүңүздүн атыңызды жана профессияңызды жана атаңызды жазыңыз. Мисалы, ал деп эле, ал деп атаңыздын атын жазыңыз. Мисалы, мен айтсам, ал бир баланы айтып көрөйүн. Ал ist Асан, ist Sportler. Ал Асан, ал спортсмен. Өзүңүз жөн деле жазып чыгыңыз, өзүңүздүн атыңызды жазыңыз жана профессияңызды. Профессияны таппай калсаңыз, ушул эле слайдда бар. Так, эми болсо биз ушул зайнды бир гана эмне? Биринчиде эмне менен колдондук? Зайнды биринчи атыбызды жана профессиябызды айтсак, экинчи эки деп турат. Азыр кайсыл жерде тургандыгыңызды айтканда дагы зайнды колдонот экенбиз. Сен кайдасың деп бирөө сураса, анда зайн менен жооп берсек болот экен. Мисалы, мына. Мен, ich, зайн менде bin, жанагы эле bin. Ошол ich bin менен эле көптөгөн информация берсеңиз болот да. Ich bin, мен. Эми сиз кайсыл жерде турасыз? Ошол местаны жазасыз. Мисалы, Русланд деген Россия, in деген да деген. Мисалы, Россияда. Мен Россиядамын. Мын болот, Эгерде ушул жерде бинди алып, мына ин дегенди алып салсаңыз, мен Россия болуп калат. Жок, сиз Россия эмессиз да. Сиз Россиядасыз. Мына ин деген бул немец тилинде предлогтор бар. Предлог деп атап коет. Кыргыз тилинде предлогтор жок. Кыргыз тилинде мүчөлөр бар. Мүчө деген биз жөн эле сөздүн аягына 3-4 сөздү уулап койсок эле сүйлөм өзгөрүп калат. Мисалы, Русланд деген Россия болсо, дааны уулап койсок, Россияда болуп калат. Значит, сен Россиядасың. Мен Россиядамын деп эле. Дааны. Ушул да немец тилинде ин болот, бирок немец тилинде кыргыз тилине окшоп Россиянын артына кошулбастан, Россиянын алдына кошпостон бөлүп жазып кошобуз. Мисалы, in Russland. Ich bin in Russland деген мен Россиядамын болот. Түшүндүңүздөр, инди алып салсаңыздар, мен Россия болуп калат. Жок, мен Россия
Эмес, мен Россиядамын. Ich bin in Russland. Эмес, сіз өзіңіз қайсыл жерде тұрасыз? Азыр аны тагын жазыңыз дептеріңізге. Азыр қайсыл жердесіз? Мисалы, мен айтсам, ich bin, мен деген ich bin, ich bin in Киргизстан. Ich bin in Киргизстан. Мен Кыргызстандамын. Мынакей, ich bin in Deutschland. Deutschland деген Германия, in деген да, Германиядамын. Мен Германиядамын. Ich bin in Deutschland. Du да bist болуп өзгөрөт, sein, ошон үчүн zainди жаттап алышыңыздар керек. Du bist in Russland. Сен Россиядасың. Сен Россиядасың. Ist in Deutschland. Ал Германияда. Ал Германияда. Бир баланы айтып атам, мисалы Асанды айтсам. Мына эрдин ордуна Асанды деле коюп койсок болот. Асан ist in Deutschland. Асан Германияда. Sie деген, ал деген кыздарды айтабыз, Sie ist in Österreich. Österreich деген Австрия, Германия жанындагы мамлекет. Ал Австрияда. Бир кызды айтып жатам. Же болбосо Зин ордуна алды бир кызды коюп койсом болот. Мисалы, Аклай ist in Österreich. Аклай Австрияда. Же болбосо S деген жазып берсе, мисалы, итибизди, машинебизди айтып атсак, Es ist in Osh. Ал Ошто, машинаң аякта көрүнбөй калды. Ал Ошто. Эмне ремонтто жатат. Es ist in Osh. Селерде зайт болуп өзгөргөн, sein. Ihr seid in Italy. Силер Италиядасыңар. Sie sind in Osh. Сиз Оштосуз. Деп айтат экенбиз, Так, эми так, мынакей. Андан кийингиси ушул эле зайынды, мына биринчи зайн менен өзүбүздүн атыбызды айттык, эмне дедик? Ich bin Айнара, мен Айнара. Ich bin Lehrerin, мен мугалиммин. Экинчисиде. Үчүнчүсүдө сиз азыр кайда турасыз? Ошону айттык. Ich bin in Киргизстан, мен Кыргызстандамын. Эми төртүнчү ушул ich bin'ден кийин эле сиз кайсыл жактан болосуз? Ошону айтканда дагы ушул bin деп эле айта берет экенбиз. Зайн деле колдонот экенбиз. Сен кайдан болосуң? Мен Кыргызстандан болом. Сен кайдан болосуң? Мен Германиядан болом. Немисмин деген сөзү. Сен кайдан болосуң? Десе мен Оштон болом. Кайдан болосуң? Бишкектен, Скөлдөн деп айтсак. Аны үчүн мына ich bin in Deutschland деген бул түшүнүктүү, Мен Германиядамын деп котордук. Эми ушул ich bin деген Германия, мен Германиядан болом деш үчүн болгону инди колдонбойбуз. Мен Германияда эмес, дан дегенди кош керек. Мына aus деген, мына ал жакты караңыздар, aus деген кыргызчасыга дан деп которулат. Дан. Кыргыз тилинде дан десе түшүнбөшүңүздөр мүмкүн. Себеби эмне? Бизде жанагы айткандай эле сөздүн аягына данды кошобуз. Мисалы, Кыргызстанга данды кошуп коебуз. Кыргызстандан. Германияда жүрсөңүз, кайдан болосуң десе, мен Кыргызстан дебейбиз да, Кыргызстандан. Кыргызстанга данды кошуп атабыз. Кыргызстандан. Ушул дан немис тилине aus деп которулат дагы. Кыргыз тилине Кыргызстандын аягына дан кошулса, немец тилинде aus деген ушул Кыргызстан алдына, мамлекеттин алдына кошулат. Ich bin aus Deutschland. Мен Германияданмын. Мен Германияданмын. Же болбосо мен Кыргызстандамын десеңиз, Германиянын ордуна Киргизстанды коюп коесуз. Ich bin aus Киргизстан. Ich bin aus Киргизстан. Мен Кыргызстанданмын. Du da sein bist aus Russland. Du bist aus Russland. Сен Россиядансың. Бир кыргыз Россияда төрөлүп чоңоюп келген. Анан сен айтасың, сен бары Кыргызстандык эмессиң да, сен Россиялыксың. Du bist aus Russland. Да? Aus деле коюп коебуз. Так, ушундай. Ist in der Schule.
Бул жерде кайсыл жакта экенин билдирип жатат. Ал мектепте. Wir sind zu Hause. Hause деген үй, zu деген да дегенди билдирет бул жерде. Силер үйдөсүңөр. Ой, биз үйдөбүз. Ihr seid in Österreich. Силер Австриядасыңар. Sie sind in der Türkei. Сиз Турциядасыз. Да? Деп ушинтип зайындын эле жардамы менен биз өзүбүз жөнүндө кыскача маалымат айттык. Жанатан бери жазып келген болсоңуздар, анда уже эсиңиздерде калды, Мен азыр өзүм жөнүндө ушинтип кыскача бул жака доска ачып жазамын. Ал эми сиздер дептериңиздерге өзүңүздөр жазыңыздар. Эмне? Зайындын жардамы менен зайынды жаттаңыздар өзгөрүшүнө, бирок мисалы мен деп айтып мен өзүм жөнүндө жазайын. Зайн менде бин болуп өзгөрдү. Ich bin дегенден кийин атымды айтсаң болот. Ich bin эмне? Ich bin eine ага. Мен атымды айттым. Экинчи ушул эле ich bin менен эмнени айтып атабыз? Ich bin менен эле мен профессиямды айтып жатам. Ich bin Lehrerin. Ich bin Lehrerin. Мен мугалиммин. Ушул эле ich bin менен мен эмнени айтып жатам? Азыр кайсыл жерде турганымды айтам. Ich bin in Ош. Мен азыр Оштомун. Ошто жашайм деп жаткан жокмун, просто Оштомун. Мен азыр Оштомун. Ich bin in Ош. Ушуну менен эле эмне? Ich bin aus. Мен кайдан экенимди айтып жатам. Ich bin aus Кыргызстан. Ich bin aus Кыргызстан. Кыргызстан деп окуп албаңыздар, англисче кылып. Ich bin aus Кыргызстан. Мен Кыргызстандан боломун. Мен Кыргызстанданмын деп айтат экенбиз. Сиздер дагы өзүңүздөр жөнүндө ушунча кыскача жазыңыздар. Атыңыздарды жазыңыздар, анан профессияңыздарды, анан азыр кайсыл жерде турасыздар жана сиз кайдан болосуз. Мисалы Кыргызстандын кайсыл аймагынан болосуз жазсаңыз болот, Ушундай. Ушинтип жазасыздар. Андан кийин буну кыскача мага видео кылып тартып жөнөтөсүздөр, Видеого турасыздар дагы. Ich bin деп атыңызды айтыңыз, профессияңызды, жана азыр кайда турасыз, жана кайсыл жактан болосуз. Ушуну менен негизи немец тилиндеги биринчи сабагыбыз аяктады. Ушул жерге чейин өтүлгөн темаларды сөзсүз түрдө дагы бир-эки кайталап, жаттай турган нерселерди жаттаңыздар. Андан кийин болсо бул жакта тапшырмалар бар. Азыр мен буларды көрсөтөм сиздерге. Вот ошолорду сиздер иштейсиздер. Так, мына жерде профессиялар турат. Бул профессияларды сөзсүз түрдө жаттайсыздар. Мен айткандай биринчи видеону 2 жолу, 3 жолу көрүп, андан кийин жаттаңыздар. Себеби дегенде ошондо туура окуйсуздар. Бул жерде профессиялар турат. Караңыздар. Эмнеге дер, эмнеге ди? Дер деген балдарды айтылат, ди деген кыздардар. Эмнеге профессияны 2 жолу жаздык, жөн эле аптекар деп койбостон. Себеби дегенде немец тилинде род болгон үчүн дер апотехер деген балдарга, ди апотехерин деген кыздарга айтылат. Ошон үчүн профессияны 2 жолу менен айтылган. Бул профессияларды жаттайсыздар. Андан кийин тиги зайынды жаттап бүткөндөн кийин мен жанатан бери жазып алыңыздар, жатташыңыздар керек деген нерселерди жаттап бүтүп, анан кийин заданияларды аткарыңыздар. Мисалы мына муну аткарып чыгыңыздар. Ихте бин болду. Дуда эмне болду? Эмне? Эрзиесте эмне болду? Биз дегенде эмне болду? Их дегенде эмне болду? Зи дегенде эмне болду? Ушуну дептериңиздерге жазып, бири-бирине туташтырып дегендей. Андан кийинки тапшырма. Видеону акырына чейин көрүп тапшырманы аткарып кыйналып калбаңыздар. Жана мен сабак бүттү дедим го, ошол жерге чейингилерди 2 жол кайрадан көрүп, ошол жерде жазгыла, жаттагыла дегендер жаттап анан иштеңиздер. Бул жерде эмне кылабыз? Болгону жанагы зайынды жаттадык да, bin, bist, ist, sind, seid, sind деп жаттаганыңыздарды эле коюп чыгабыз. Ихте эмне болду эле зайн? Эмне? Bin болду ихте. Жөн эле ich bin traurig. Биз али переводун билбейбиз, бирок ихте зайн эмне болгонун жазып чыгыңыздар. Анан мен текшерип берем. Ich bin traurig. Дуда эмне болду? Ошону жазыңыз. Эрде эмне, зиде эмне болду?
Так, андан кийин муну иштейсиздер. Бул жерде оңой эле биз жанатан бери сиз азыр кайсыл жерде турасыз ошолорду айттык да туура. Ошолорду эле жазып чыгасыз. Бул жерде дагы ушул sein. Жаттаган эле bin, bis, ist, seid, sind деген жаттаганыңызды коюп чыгасыз. We are дегенде эмне болду эле? We are sind. We are sind in Poland. Биз эмне Поланддабыз. Бул эмне биз кайда экенибизди билдирип жатат. Sie ist sie ал десек, sie ist im Garten. Ал бакчада. Да, ушинтип жазып чыгыңыздар, аягына чейин жазып чыгып, сөзсүз түрдө мага жөнөтүңүздөр, мен текшерип берем. Болду, ушул эле тапшырмалар. Жаттаганга жанагы биринчи ата тоочторду жаттайсыздар. Ата тоочтор дегенде башында айттым. Мен, сен, ал деген сөздөрдү. Биринчи тапшырма, демек ата тоочту жаттаңыздар. Мен, сен, ал деген сөздөрдү немисчесине. Экинчи зайнды жаттаңыздар. Зайн мен дегенде кантип өзгөрдү, сен дегенде кантип өзгөрдү, ушуну. Үчүнчү тапшырма болсо, профессияларды жана мынол мамлекеттерди жаттайсыздар. Ушуларды кылып бүткөн соң, андан кийин тиги мен силерге кылыңыздар деп көрсөткөн мынау көнүгүүлөрдү жасаңыздар. Бардыгы мына ушул презентациянын ичинде видеону көрбүткөндөн кийин эле видеонун астын карасаңыздар, бул презентация даяр турат. Жазып, тапшырмаларды аткарып, анан мага жөнөтөсүздөр. Эгерде түшүнбөй жаткан суроолоруңуздар болсо, анда сабак учурунда биз сиздер менен онлайн бирге сабак өтүп жатканыбызда сурасаңыздар болот. Бул немец тилиндеги биринчи сабактын биринчи презентациясы болду. Бул сабакта биз сиздер менен немец тилиндеги тамгаларды туура окуганды жана өзүбүз жөнүндө кыскача айтып бергенди үйрөндүк. Саламатта калыңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин. Auf Wiedersehen. Tschüss.